Мен жанагындай чыгармачыл адамдардан эмес, мен акыркы акчамдын аябай акыркы акчамды, үй бүлөмдүн тагдырын, полный квартираны сатып мен баарын кылып, мына мен чыгармачылык үчүн деген андай адам эмесмин. Ачык эле айтыш керек. Мага биринчи ирет өзүмдүн үй бүлөмдү багыш керек. Эртең үй бүлөмдүн коопсуздугу, эртең бүрсүгүн Кудай сактасын эми. Ар кандай нерсе болот. Мен жок болуп кетсем, үй бүлөм аман эсен болуп, мен ошого болгон аракетимди кылып атам дагы. Коммерциялык кино жаатында. Бул жаман көрүнүш эмес. Бирок ошо менен бирге мен кинодо честный болгонго аракет кылам да. Чыгармачылыгымды толугу менен колдонуп, жакшы бир продукт кылганга аракет кылам да. Эми билбейм, мен мүмкүн силер үчүн кандай, бирок көп көрүүчүлөрдөн угам, биздин комедиялар жакшы, аябай сонун сапатта, алдабайсыңар көрүүчүнү. Калп эле мындай чик кылып койбойсуңар. Мисалы үчүн Аяш 1де биз көлгө чейин барып келдик, Аяш 2де Ошко чейин барып келдик, Аяш 3дө казак мен деген актерлорду тартып келдик, Аяш 4дө Индияда тартып келдик. Бул мен эгерде акчаны эле ойлой берсемчи, бир үйдө эле тарта бермекмин. Эми Аяштын аты бар депчи. Жок, биз элди алдабай эле коелу, хотя бы кичине болсо да жаңылык кылып туралы, ар бир бөлүк сайын деп масштабтарды чоңойтуп дегендейчи. Ошого мен ойлойм, аны көрүүчү деле көрүп турат болуш керек. Биз эми ооба коммерциялык кино тартсак дагы, бирок элди алдабаганга аракет кылабыз да. Ар бир кинонун артында жок дегенде эмгегибизди көрүш керек, масштабтарды көрүш керек депчи.